Акыркы күндөрү Ошто ушундай снос деген жазуу тренд болууда. Бирок мындан дагы маанилүү жазууларга анча көңүл бурулбай жатат. Акыркы күндөрү Ош шаарынын дубалдарынын бетинде белгисиз жардамалар пайда болду. Анда жумасына $1000 чейин маяна сунуштап, белгисиз телеграм-каналга чакырышат. Биз аталган телеграм-каналды издеп таптык. Ага жумуш боюнча жазганыбызда иш берүүчүлөр Орусияда экенин жана контактсыз жеткирүү менен иштеш керек экенин билдирди. Бир аз сүйлөшкөндөн кийин бул кызмат аркылуу мыйзамсыз жумуш менен алектенерибизди айтышты. Мен түшүнбөдүм, толук айтып бере аласызбы? Сен мыйзамсыз баңгизат камтылган товарларды жеткиришиң керек болот. Бирок бул боюнча так кыргабатыр болбойт. Баардыгын үйрөтөбүз жана толугу менен коопсуздукту камсыз кылабыз. Жеке куратордон баштап ишке керектелүүчү техникага чейин алып беребиз. Сен өзүң баңгизат колдонуп бизге маселе жаратпайсыңбы? Бул мыйзам боюнча оор кылмышка кирген жумуш менен алектенгенге ыраазы болсок, Орусияга баруу үчүн бардык чыгымдар жабылып, турак жай менен камсыздаларын да убада кылды. Дагы бир коркунучтуу жагдай. Бул аккаунттун ээси Орусияга барууга шарты жок болгон же баргысы келбегендерди да акча менен азгырууда. Ал үчүн маңзаттардын жарнамаларын шаарда көчөлөргө жайылтууга акча төлөп берерин убадалап жатат. Ушундай эле жарнамалардын дагы бир нечесин таптык. Алар да жумуш Орусияда экенин айтып, курьердик кызмат сунуштаган. Бирок маалыматтар көрсөтүп тургандай, мындай иштер мыйзамсыз аракеттер менен байланыштуу болушу мүмкүн. Мыйзам боюнча наркотикалык жана психотроптук заттарды сатууда, сактоодо жана ташууда мүлкүн конфискациялоо менен 7 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Ал эми банги каражаттарын колдонууну жарнамалоого айып пул салынат. Баңгизат ташуу менен мыйзамсыз ишке кириптер болууга чакырган жазууларды Оштун борбордук көчөлөрүндө эле кезиктирүүгө болот. Биздеги маалыматка ылайык мындай граффити окуу жайларга, студенттер жатаканасына жана башка жаштар көп топтолгон жерлерге атайын тартылат. Милициянын маалыматына ылайык Ош шаарында баңгизат жарнамалары жакында эле пайда болгон жок. Мындай көрүнүш 4-5 жылдан бери болуп келет. Булар көбүнчө түнкү баягы элдер уктагандан кийин эртеменки убакытка чейин баягы эртеменки мусоровоз баягы ишчилер иш баштаганга чейинки аралыкта жазып кетишип атат. Анан көбүнчө булар камерасы жок жерге жазышып атат. Соңку жылдары Орусияда мигранттар арасында курьерлик кызмат көрсөтүү учурунда баңгизат менен кармалгандар көбөйүүдө. Расмий маалыматтарга ылайык учурда чет өлкөлөрдө 1282 кыргыз жараны абакта болсо, алардын 1077си Орусиянын 74 аймагында кармалууда. Бул камактагылардын басымдуу бөлүгү баңгизат колдонуу жана таратууга байланыштуу айыптар менен отурушат. Эгер сиз көчөдө мындай жарыяларды көрсөңүз, дароо милицияга, окуу жай администрациясына же кварталдык комитетке кабарлаңыз.